эки элдин достугуна эң негизги көпүрө болгон Оштогу Бабур театры реконструкцияланып бүттү. Маданий мекеменин оңдоп түзөөгө Өзбек өкмөтү 5 миллион $60 сарптады. Учурда бул мекемеде бардык шарттар түзүлүп, толугу менен жаңыланды. Ош шаарындагы Бабур атындагы Өзбек музыкалуу драма театрын капиталдуу оңдоп түзөө иштери 2021 жылдын сентябрь айында башталган. Маданият мекемесин реконструкциялоону Өзбек өкмөтү жана шаар бийлиги жүргүзгөн. Театр толугу менен жаңыланып, 500 орунга чейин кеңейген. Маданият кызматкерлери үчүн дагы шарт түзүлүп, ар бир бөлмө чыгыш архитектурасы менен жабдылган. Ошондой эле тарыхый инсан Бабур Захриддин атындагы музей дагы уюштурулган. Бул театрыбыздын алгачкы имараты 1980 жылы ишке түшүрүлгөн, берилгенде, ошондон бери реконструкция болгон элек. Азыркы күндө жаңы театрыбыздын реконструкциясында театрыбыздын кызматкерлери үчүн бардык шарт-шарайыттар жаратылган. Булардан айтып кетсем, грим каналар, жана чоң зал, бардык удобстволор менен зал ташкил кылынды. Андан кийин биздин театрыбыздын эң негизги миссиясы бул эки элдин интимактыгын, достугун даназалоо. Ошондан келип чыгып биздин театрыбыз өзүнүн 105 жылдык тарыхы менен бул миссияны татыктуу аткарып келатат. Театр оңдоп түзөөдөн кийин пайдаланууга берилди. Салтанатка эки элдин маданият өкүлдөрү жана расмий делегациясы катышты. Алгач кыргыз-өзбек элдеринин маданиятын чагылдырган концерт уюштурулду. Иш-чарада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жана Өзбекстандын маданият министри Озатбек Назарбеков сөз сүйлөдү. Ордолуу Ошубуз үчүн чоң майрам. Жалпы Кыргызстан эли үчүн, Өзбекстан эли үчүн, жалпы ушул Ордош биздин Орто Азиясынын дагы быйылкы жылдын маданият жылындагы бир белгилүү чоң бир окуя болуп атат. Биздин быйыл мына 30 жылдык дипломатиялык мамилелерибизге 30 жыл деп атабыз. Бирок бул албетте жаңы доордогу 30 жыл. Биз 3000 жылдан бери бир эл болуп, маданиятыбыз, дилибиз болуп бир эл атабыз. Ушул 3000 жылдык тарыхыбызда бар. Ушул тарыхка көз чаптырып карасак, биздин алакалар кыйла көп убакытты өзүнө камтыйт. Көз yoshları ichiga oqib, O'zbekistondagi ko'p aktyorlar bu teatrni oxirgi yillardagi ahvolidan xavotir olib, sababi Markaziy Osiyoda xohlagan teatr bilan bellasha oladigan darajadagi teatr bo'lgan. Buni hamma biladi, hamma ko'z o'ngimizda turibdi. Kechagina bu teatrni mavqei, darajasi Markaziy Osiyoda eng yetuk teatrlardan biri bo'lgan. Бабур атындагы Өзбек драма театры Борбор Азиядагы алгачкы маданий жайлардын бири. Мекеме 1918 жылы түтөлгөн. 2004 жылы президенттин жарлыгы менен ага академиялык деген макам ыйгарылган. Учурда 150дөн ашуун кызматкер эмгектенип, эл аралык сыйлыктарды багындырган. Бул тарыхый маданият борбору эки элдин ынтымагынын символу катары белгилүү. Биз ушунчалык достуктун канчалык баркы бар экенин сезген элбиз. Тынчтыктын канчалык деңгээлде биздерге керек экендигин, маанилүү экендигин сезген элбиз. Биз жоон терибизден өткөргөн элбиз. Ошондуктан мына жаңы жылда, жаңы мезгилде, 30 жылда мына Ийик театр, Кыргыз-Өзбек алакасынын символу. Бүгүн чегараларыбыз ачылды, бүгүн биздин жүрөгүбүз ачылды, бүгүн биздин калбыбыз ачылды. Ошол калбыбыз ачылганда мына жаңы театрдын, Куту театрдын жаңы имараты ачылып атат. Бул демек biz Kırgız eli dağı, Türk eli dağı, Özbek eli dağı, bari Türk dünyasının bir tamarımız, Türk atanın baldarımız. Театрдын имаратын Өзбекстан бөлүп бере турган каражатка толук жаңылоо тууралуу макулдашуу президент Садыр Жапаровдун Ташкентке сапары учурунда кабыл алынган. Мекемени жаңылоого 5 миллион доллардан ашуун каражат коротулган. Ал эми Ош шаардык мэриясы ички коммуналдык системасын оңдогон. Учурда коңшу Өзбекстан менен чегара маселеси толук чечилип, эки мамлекеттин тышкы саясаты туруктуулукка жеткен. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.